Assalamu алейкум. Ардактуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Биз силерге бүгүн Арча Бешиктен особняк сатылат экен, ошону көрсөтөбүз. Биз азыр магистрал көчөсүндө турабыз. Баха магистралдан батышты карай келесиздер. Мына Газпромдун спорт залынан да бери өтөсүздөр, Чортековадан да бери өтүп келе бересиздер. Келсеңиздер, магистрал бул жака уланган. Мына сол жактагы Жайыл Батыр көчөсүнө киришиңиздер керек болот. Аны үчүн туугандар бир аз өтүп туруп, мына 100-чү маршрутканын каттамынын конечныйына барып, ошол жерден кайра келип туруп эле мына көчөгө киришиңиздер керек болот. Туугандар, мен сатыла турган үйдүн жанына келип калдым. Азыр эле көрсөткөн магистралдан 50 метр ичине кирдик. Бул жер Семеркада жайланышыптыр бул үй. 270 номердагы үй. Бул көчөнүн аты Жайыл Батыр көчөсү. Туугандар, ушул үй сатууга коюлуп атат. Азыр ээси жумушта болгонуна байланыштуу ийниси көрсөтмөкчү. Ассаламу алейкум, байка кандайсыз? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Бул үйдү сатууга коюп турсуздар, Канча сотук чыгат жериңиздер? Жери 9,5. 9,5 сотук чыгат, Мына көрүнүп турган дарбазанын эки жанындагы территориядагы ушул үйгө карап калабы? Ошого карайт. Гүл, арча отургузганга. Сонун экен. Бул үй качан түшкөн негизи? 2011. 2011 түшкөн, Ремонттор кандай, жакшы элеби? Ремонт свежий 1 ай болуп калды бүткөнү. Эми бүттү, ремонттор, Үй канча квадрат мына жаңы үй? Жаңы үй 250 квадрат. 250 квадрат, Ичине бүт жашаганга шарт барбы? Шарт бар, шарт. Суу, свет, газ Бар. Бар, Бисмилла деп анда кире берели. Мына. Туугандар, караңыздарчы. Ушундай особняк сатууга коюлуп атат. Эгер сиздер даяр, ремонту жаңы үй издеп жүргөн болсоңуздар, ушул үйдү көрүңүздөр. Утеплениясы кандай болгон сырты? Утеплениясы бар, утеплениясы. Утепление болгон, Паровой отопление бар. Отопление бар, Ток канча, 3 фазабы, бирби? 3 фаза. 3 фаза. Мына жанында кошумча дагы комнаталар бар экен, 2 комната бар. Мына. Анда эмесе үйгө бизди баштап кире бериңиз анда. Бисмилла деп, Караңыздар. Мына жерде дагы суу чыгат экен корого. Лестницаны көрдүңүздөрбү? Бул жактан да чыкса болот экен. Оң жак, эми кайсыл жак оң болсо чыга берсе болот экен. Кана бисмилла дейли, Мына. Туугандар, биз үйдүн ичине кирип баратабыз. Киргенде мындай кара кафель менен бул прихожка экен. Чоң экен прихожка дагы, оң жагы дагы, мына эшиктин сол жак тарабы дагы чоң экен. Негизи күн тие турган айнек бар экен. Үстү мындай натяжной потолок болуп, софиттер дагы коюлуптур. Бул эми гардероб прихожка. Туурабы? Ошондой. Биз бул бурон эшиктен кирсек, бисмилла деп, негизги ошол залга кирет экенбиз. Бул жерде байкаңыздар, туугандар. Өтө сонун, лестницалар дагы өтө сонун болуп, ремонт жаңы экен чынында, Эч ким жашай элекпи пока? Жок. Ремонттон кийин, Мына үстүнө мындай светодиоддорду коюп, мына оң жак тарабында гардеробдун баягы купе шкафтары бар экен. Мына эшиктер башкача эшиктер го, жүрүңүзчү көрөлү. Бисмилла деп оң жакка киребиз. Мына эшиктер, туугандар, жыгач эшиктер экен. Байкап көрүңүздөр. Аябай мындай баягындай ичи пустой, дыбып эмес, жакшы эшиктер экен. Бул оң жактагы комнатасы кандай болуп калды? Гостиный комната, зал. Мына, караңыздар. Тушунда да эркер бар экен. Дарбаза тарабында дагы эркер бар экен. Негизи эркери жок. Канча эме чыгып калат? Канча комната? 4,5-6 ошондой чыгып калат. Чыгып калат, Эркери жок. Мына жака телевизор коюлмак экен. Бул жака дивандар коесуздор. Негизи мебель жок, бирок ремонту сонун болуп бүткөлүптүр. Полдор ламинат болуптур, Паровойлор жакшы иштейби? Мына үстүнө караңыздарчы, гипсокартондор дагы монтип, ортосуна түндүктү кылып, люстралар дагы бүт коюп, ремонтторду соң кылып зыңкыт коюптур. Биз экинчи комнатага киребиз, туугандар. Бул залдан чыгып туруп эле, тушка карап жүрсөңүздөр, оң жакта кухня, тушта спальный комнатасы бар экен. Монтип доборлор дагы коюптур, туугандар. Монтип киргенде доборлор, булардын да жакындан көрсөтөйүнчү. Бул өтө баягындай сонун качестводагы жыгачтар менен жасалыптыр. Эшиктер да жыгач окшойт баягындай. Ичи толу, Мына эшиктерди караңыздар. Өтө баягындай эмеси жакшы отурган негизи дизайнчы. Бул жак кухня.
Мына жагында основной кухонный гарнитур коюлат экен. Суулары бул жагында, сливтер дагы бар. Канализация кандай? Центральныйбы? Центральный, паровой отопление бар экен. Мына баягы залдын эркер эмеси бул жака чыккан экен да, наоборот. Бул жака дагы телевизор коюп, бул жака столдор койсо болмок экен. Туугандар кухнядан дагы сыртка чыгып кеткенге эшик коюлган экен. Бул күн чыгыш тарабы, бул түштүк тарабы, батыш тарабы. Кухняга күн аябай жакшы тиет экен. Биз азыр эми бул кухнядан кайра мына коридорго чыгып, биз оң жактагы спальный комнатага кирип баратабыз. Бул спальный комнатанын дагы эшиктери мындай. Сонун сырттары байкап атасыздар туугандар, мындай обналичниктер дагы өзгөчөрөөк. Чынында баягы бар нерсени айтып койгон жакшыраак. Себеби эси дагы ушул нерселерди көрсөтүп айтып кой деп айткандыгына. Мына люстрлар дагы бөлөкчөрөөк жанабы иштери, көк жашыл болуп, байкаңыздарчы. Бул комнатадан ремонт сонун. Бүт обойлоруна чейин, бүт полдоруна чейин которулуп тур да. Сонун. Негизи жакшы үй экен туугандар. Мына бул комнаталардын узун турасы бул 3-кө 4 чыгабы? 3-кө 5 чыгат. 3-кө 5, чоң комната экен бул дагы. Мына бул санузел окшойт, Мына. Санузел. Точкалар дагы бүт жаңы которулуп тур. Бул жерде потолоктор мындай обой менен жасалган. Санузелди көрүңүздөр. Мына. Бул жагында раковина, унитаз, тушунда душевой, бул жагында аристон, натяжной потолок. Кафелдери мындай күрөң түстө экен. Жакшы, биринчи этаж туугандар көрүп бүттүк. Зал, кухня, анан бери спальня бар экен, гостевой. Бул жагында лестница астында кладовка. Биз эми экинчи этажга чыга берели, Бисмилла деп. Мына экинчи этажды байкасаңыздар, мына түндүк жагындагы эркерге ичине киргизип жасаган экен. Баягы зал кенен болуш үчүн эркердин ичине киргизген экен. Бисмилла дейли, кана экинчи этажга. Караңыздар, лак менен мынтип жалтыратып, сонун каражыгачпы дейм ол, жасалгандары. Экинчи этажга чыксаңыздар, мындай потологу асман түстөгү натяжной потолок. Бул жагында балкон сыяктуу лоджия бар экен. Экинчи этажга чыгып туруп эле жанакы эле туугандар, залдын үстүндөгү дагы экинчи зал, экинчи этаждын залы. Бул жер дагы ремонтуну мындай ачык түстө жасашыптыр. Эркерде 3 айнектен ар биринде ортоңку айнектер ачылат экен, паровой отоплениялар бар. Үстү потолоктор мындай жасалган. Бул жагында однотонный обой, бул жагында гүлдүү обой менен жасап бүтүрүптүр. Мына туугандар, силерге киргенден кийинкисин да көрсөтүп коелу. Эми биз кийинки комнаталарга чыгалы. Бул туугандар залдын эмеси, лоджиясы ушундай экен, 2 айнек, күн тие турган тарабы. Өтө сонун, мындай жарык, үйдүн ичи өтө мындай свет көп десек болот. Жарык үйдө издеп жүргөндөр аябай ошолорго сонун келет. Бүт эшиктер окшош. Мына эшиктердин сыртынан көрүнүштөрү байкасаңыздар, бүт жыгач эшиктер. Мына кухнянын үстүндөгү комната кандай комната бул? Спальня. Спальня, ата-энелер уктоочу бөлмө экен, чоң бөлмө туугандар. Мына обойду байкасаңыздар, мындай бөлөкчө, серең гүл сыяктуу кылып обойлорду тандап коюшуптур. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Размери ошол кухнядай эле экен, Бул жагы эркер. Эми ар бир комнатада эле эркер бар окшойт, Балкон сыяктуу. Мына үстүндө мындай светодиодный ленталар, люстралар да жаңы коюлду. Софиттерге чейин, бүт. Негизи ремонтту капитально жасаган экен, Бир сыйра. Мындай полдордан ламинаттар жаңы коюлуптур. Мыналарчы? Мурда бар беле булар? Бар болчу, Доборлар. Оң жактагы жанак астындагы спальнийдин үстү болуп калат экен бул, Бул санузел болуп кала бул жер, Мына туугандар, санузел. Бул жагында раковина, бул жагында жер туалет бар экен, унитаз. Негизи экинчи этажда дагы өзүнчө бир санузел бар экен, Бул санузелдин жанындагы комната, бул уже бөлмө болуп калат экен, Мына. Бул экинчи бөлмө туугандар. Однотонный бул жагы, тушунда гүлдүү обой. Бул дагы чоң комната болуптур. Бул деле бир 3-кө 4 чыгып калат. Үстүлөрү мындай. Мына эмелери туугандар, люстралары бөлөкчө. Негизи ошол дизайнер адамдын пикири окшойт, өтө сонун кылыптыр.
Негизи жакты мага туугандар үй. Өтө сонун. Бул жак бакты көргөнгө эмеси бар экен. Айнектер. Күн чыгыш тарабында дагы айнеги бар. Бул негизи черешне караңыздар, туугандар бышып турат экен. Айнекти ачып туруп эле үзүп жегенге да болот экен. Азыр видео бүткөндөн кийин бир аз жейлебин адам эледен, буюрса. Туугандар. Сону ээси уруксат берди. Сатылганга чейин черешнелерден дагы жесек болот экен. Туугандар, негизги үйдү көрсөтүп бүттүк. Бул чоң үйдү. Мына жерден өйдөгө чыгып кеткен люк бар экен. Чердак крышанын үстүнө чыгып кеткен. Мунун эмеси барбы? Эшиги барбы үстүндөгү эменин? Эшиги бар, сонун. Туугандар, биз бул үйдү көрсөтүп бүттүк. Азыр эми сыртка чыгып короодогу хозпостройкаларды, бакты, негизи үйдүн артында да жер кенен экен. Ошону бир сыйра сиздерге көрсөтүп, андан кийин буюрса эмесини баасын канча деп атат? Баасын 280 миң доллар деп атат, Туугандар, баасын 280 миң доллар деп айтты. Обмен варианттар барбы? Обмен варианттар бар. Бар, Сүйлөшүүлөр. Телефон менен чалып байланышса болот. Обмен варианттары бар. Биз туугандар арткы хозпостройкаларга чыгабыз. Очок, дагы кошумча комнаталар дагы бар экен. Арт жагына чыкканга дагы мындай эки тепкич кылып коюптур. Оң жакка дагы, сол жакка дагы чыкса болот экен. Мунун эмеси кайгында? Очок эмеси, отопление эмеси, топка. Подвалында. Негизи үйдүн подвалы жок, бирок бир эле ушул отопленияга подвал бар окшойт, Мына подвалды көрүңүздөр. Чоң экен туугандар, бөлмөсүчү. Өтө чоң. Баягы үстүндөгү кухнянын астында эле экен. Бир аз жарытып көрсөтөлү. Мына бул жердинде топка турат экен. Бул только эле көмүр мененби же ток менен дагы эме кылса болобу? Экөө тең, Жакшы. Туугандар, отоплениялар дагы полный бар экен. Сиздер көрдүңүздөр. Азыр эми мына эки комната, бул жагында кошумча комната бар экен, ушуну дагы көрсөтөлү. Мына жерде очок, тапчан. Мына туугандар. Бул жеринде бир кичинекей комната. Бир 3,5 болгон комната экен. Бул кошумча комната. Негизи баягы кээде бизде чоң үйдүн жанында сөзсүз кичинекей үйлөр болот го. Анаркы экинчи комнатасы каяна кирет ал жагына? Ал жагына. Сыртынан, Мына. Бул жак азыр ишим жашабайт окшойт мына комнатасында. Кладовка. Бул жакта мындай пока склад болуп эле турат экен. Бирок бул дагы чоң комната. Бир 4кө 3,5 чыгып калат комната. Артта бакты көрүп келели. Мына лестница эме үстү кошулган экен да бул жакка. Мына жерге суу тийбеш үчүн, Мына жагында навес, астында очок, эки көздүү очок бар экен. Бул жагынан дагы отдельно суу чыгат экен. Бул жерге отун, кир жайса болот экен, отун койсо, көмүр койсо да болот экен. Негизги үйдүн артындагы участогудан өтө чоң. Мында чоң черешне бар экен, наркынсы өрүк бар экен, нар жагында алма бар экен туугандар. Мына жерде бир малина эге берген окшойсуздар, Малина бар экен, жаңгак бар экен туугандар мына бурчунда. Мына участоктун арты кенен туугандар. Дагы кошумча курулуш кылса дагы болот. Же болбосо мына жерлерге дагы бир 5-10 көчөт эксе дагы болот экен. Мына бул үйдүн арт жагынан көрүнүшү, айнектери, мындай коричневый, күрөң түстөгү шоколадный пластик айнектер коюлган экен. Ушул туугандар, баасыны сиздерге айттык. 280 миң доллар. Алмашуу жолдору да каралган. Ээсине чалып көрөсүздөр. Байланышып көрүңүздөр, келип көрүңүздөр. Жакшы магистралдын боюнда. Каалоочулар ушул үйдү көрүңүздөр туугандар. Азыр эми биз мына үйдүн наркы кошуна тарабын көрсөтүп коелу. Ал жагынан да место тышталганбы? Бар эмес. Канча метр тышталган наркы арка жагы? 2-3 метр тышталган? Мына көйлө тышталып 2 метрге жакын. Мына жерлер бир 1,5 метрдей бар экен, Негизи кошунан чегерасына салынган эмес экен үй, Отдельно салыныптыр, Өтө жакшы. Дагы кошумча сөздөрүңүз барбы айта турган? Суу, свет бар, газ бар, утепление болгон, ремонту жаңы. Мына жерге бир 2 машина батат экен. Эгер мына гүл эмен алып койсо, бул жерге дагы машина койсо боло берет экен, Эгерде батпай атсачы. Навестер бар экен.
жерде летний тапчан койсоңуздар болот экен. Негизи ошо тапчандын орду окшойт мынерчи. Бул жерде дагы кошумча навестер бар экен. Саламатта туруңуздар анда туугандар. Дагы түшүнбөй калган суроолор боюнча ээсине чалып байланышып көрөсүздөр.